8-класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз бул татаал толуктооч. Демек, бүгүнкү сабагыбызда татаал толуктоочтун өзгөчөлүгү жөнүндө маалымат алып, сүйлөмдөргө талдоо жүргүзөсүңөр. Өзүңөр билгендей, толуктооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал деп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй толуктооч бир гана сөздөн турат. Мисалы, гүлдү кайдан алдың? Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу алдың. Ким, сен, эси көмүскөдө. Эмнени? Гүлдү. Толуктооч бир гана сөздөн турду. Демек, гүлдү деген толуктооч бул жөнөкөй толуктооч экен. Андан кийин Айгүлдөн сатып алдым. Не кылдым? Сатып алдым. Сүйлөмдүн баяндоочу ким, мен, эси көмүскөдө калды. Кимден сатып алдым? Айгүлдөн. Демек, бул толуктооч дагы бир гана сөздөн тургандыктан жөнөкөй толуктооч болот экен. Демек, бир гана сөздөн турган толуктоочтор жөнөкөй толуктооч деп аталат экен. Жөнөкөй толуктооч жөнүндө билгендерибизди эсибизге түшүрүп алдык деп ойлойм. Эми балдар татаал толуктооч жөнүндө түшүнүк алалы. Эки же андан ашык сөздөрдүн ажырагыс биримдигинен турса, анда ал татаал толуктооч деп аталат. Мисалы, биз өзүбүздү дайыма шайыр алып жүрүүгө аракет кылабыз. Эмне кылабыз? Аракет кылабыз. Сүйлөмдүн баяндоочу ким? Биз. Эси сүйлөмдүн. Биз эмнеге аракет кылабыз? Шайыр алып жүрүүгө. Демек, бул жерде 3 сөз биригип келип, эмнеге деген суроого жооп берди жана тутумдаш толуктооч боло алды. Кийинки мисал. Байкем кесиптик окуу жайына тапшырмак болду. Эмне кылмак болду? Тапшырмак болду. Сүйлөмдүн баяндоочу ким тапшырмак болду? Байкем. Сүйлөмдүн ээси. Байкем эмнеге тапшырмак болду? Кесиптик окуу жайына. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде тутумдаш толуктооч кесиптик окуу жайына деген сөз. Анткени бул 3 сөздөн турду, ажырагыс биримдикте туруп, бир гана суроого жооп берип жатат. 3-чү мисалга көңүл буралы. Ар бир айдоочу жол эрежелерин сакташы керек. Эмне кылышы керек? Сакташы керек. Сүйлөмдүн баяндоочу ким сакташы керек? Айдоочу. Сүйлөмдүн ээси эмнени сакташы керек? Жол эрежелерин. Бул жерде жол эрежелерин деген татаал толуктооч экен. Анткени жол эрежелерин деген сөз 2 сөздөн турду. Кийинки мисал. Жаңы келген меймандар сүйлөп берүүгө киришти. Эмне кылышты? Киришти. Сүйлөмдүн баяндоочу кимдер киришти? Меймандар. Меймандар эмнеге киришти? Сүйлөп берүүгө. Бул жерде сүйлөп берүүгө деген сөз тутумдаш толуктооч. Анткени ал 2 сөздүн ажырагыс биримдигинен турду. Демек, балдар, тутумдаш толуктооч деген бул 2 же андан ашык сөздөрдүн ажырагыс биримдигинен турат экен. Азыр болсо, балдар, дептерлерибизди алып чыгып, бүгүнкү темага байланыштуу тапшырмаларды аткарууга киришели. 1-чи тапшырма. Окуу китебиңердеги 49-чу көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, тутумдаш толуктоочтордун астын сызгыла. Бул көнүгүүнү бүткөндөн кийин 51-чи көнүгүүнү иштегиле. Алгач сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, толуктоочторду таап, алардын жөнөкөй же татаал экендигин аныктагыла. Алардын үстүнө жазып белгилеп коесуңар. Жөнөкөй болсо жөнөкөй, тутумдаш болсо тутумдаш толуктооч дейсиңер. Эмесе, балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Мен ойлойм, силер жөнөкөй жана татаал толуктоочтордун айырмачылыктарын түшүндүңөр деп. Жөнөкөй толуктооч бир гана сөздөн турат экен, ал эми татаал толуктооч 2 же андан ашык сөздөрдүн ажырагыс биримдигинен турат экен.
Убакыт да келип жетти балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Саламатта калгыла балдар.